Рубль көтерілді деп бардық ел айтты. Туғандар, жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Алам Кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүтүндөй биздин момун мусулман бир туугандар, амансыздарбы? Туғандар, бүгүн 2023 жылдын 12 сентябрь күнү болуп калды. Апта күнгө шейшемби, аптанын 2 күнү. Рубль көтөрүлүп тур дейт. Туғандар, лайктан басабыз. Ошол канчага көтөрүлдү сиздер менен биргеликте чогуу таанышып көрөлү. Кана эми Капитал банктан тааныштырууну баштайын. Машалла. Мына экен. Рубль бул жакта 0.93 болуп калыптыр. Билесиздер, өткөн апта 0.89 жарым болгон. Евро болсо 93.90, доллар болсо 88.35. Машалла, туугандар, сон жаңылык. Лайктан басабыз, колдоо иретинде катталабыз каналыбызга. Бүт группаларга жөнөтөбүз анан. Жакшы жаңылык, бул өтө сонун жаңылык. Бардык банктарды көрсөтүп чыгайынчы. Байчун банк. Бул жакта доллар 88.10 тыйын экен, евро 94.10 тыйын, рубль болсо 0.93. Болгондо да бул аптанын 2 күнү туугандар. Эртеңки күн бар, бүрсү күн бар, жума күндөрү дагы көтөрүлүп калат деген ойдобуз. Сонун жаңылыктан буйруса биз сиздерге айтып турабыз. Караңыздарчы, элдердин көптүгүнө. Коммерциялык Кыргызстан банк доллар 88.25, евро 94.00, рубль болсо бул жакта дагы 0.93. Туугандар, мына ушул астыдагы номерлер аркылуу сиздер арзан билеттерди алсаңыздар болот. Кыргызстандан Россияга, Россиядан Кыргызстанга, Кыргызстандын ичинде дагы Бишкек, Ош Бишкек багыттары катталган. Андыктан астыдагы номерлер аркылуу Нуржамал деген эжеден арзан билеттерди алсаңыздар болот. Доскоредо банк, бул жакта доллар 88.20, евро 92.90, рубль болсо 0.93. Эми обменниктер кандай койду, ошол жакты дагы көрсөтөйүн. Обменниктер дагы рубльды 0.92 коюптур буяка. Доллар болсо 88.20, казак тенге 17 тыйын, өзбек сум 0.73 тыйын болуп турат. Азия банктагы курстарды тааныштырайын. Бул жакта дагы негизи адамдар көп экен. Рубль бардык эле банктарда бирдей экен. Бул жакта 0.93, евро 94, доллар болсо 88.25. Ушундай, туугандар, көрдүңүздөр, жакшы жаңылык болуп тур. Буйруса, жаңылыктын сиздерге дагы алдыда ысык жерлеринен жеткирип билип берип турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.